1-июнь күнү Миңкуштагы Туюк суу калдык сактоочу жайынан келе жаткан Атай унаа жол кырсыгына кабылган. Бул окуяда журналисттер унаанын ичиндеги калдык топурагы сууга түшүп, жергиликтүү элдин ден соолугуна, экологияга, ал эле эмес дарыя аркылуу коңшу мамлекетке өтүп кетсе, Кыргызстандын жоопкерчилиги кандай болот деп чоочулоо менен маалымат таратышты. Албетте, бул маалымат коомчулукта дагы ар кандай пикирлерди жаратууда. Мындан улам биз чындыгында эле уран калдыгы дарыяга түшкөнбү? Түшсө, кандай кооптулукту жаратат? Ага катар беделдүү массалык маалымат каражаттарында тарап жаткан толук эмес маалыматтарга жооп беребиз. Вот в данном месте, где мы сейчас находимся, произошло дорожно-транспортное происшествие. По устранению дорожно-транспортного происшествия действовали мы строго по инструкции.